ашпоз деген бул бир эле мындай адамда бир критерийлердин бири бул вкус болуш керек да негизичи. Адам мындай жеп көрүп туруп ошол тамакты түшүнүш керек. Бирок ошо менен эле чектелбейт да. Ашпоз болом деген адам бул ар тараптан өнүккөн адам болуш керек. Өзүбүздүн взгляд менен карап ошол тамакты чыгаргандан кийин ошол тамак заказ кылган адамга, кандай десем, гостко, мейманга, ресторандын мейманына келет, конок келет, ошол тамак ошол адамга чыгып, ошол конокко жакса, ошол эң чоң рахат да бизгечи. Шеф-повардын жумушу аябай көп, аябай оор. Эртең менен келгенден баштап, то есть бул кухнянын ичиндеги баардык эмне кандай процесс болсо, ошонун баарын шеф-повар жүргүзөт да. Повар деген эч качан ордунда турбайт да. Бул ар дайым изденип, ар дайым өнүккөн адам болуш керек. Бүгүн могуну үйрөнүп, эртең могуну үйрөнүп, бүрсүгүнү могуну кулинария негизи поварчылыкта, тамак ашта ордунда турган жок. Өнүгүп атпайбы азыр баары эле. Жаңы технологиялар чыгып атат, жаңы мурдакы эле тамактардын мисалы эми рецепттер бар, базовый рецепттер. Ошолор эле ар кандай өзгөртүүлөргө дуушар болуп, ар кандай мындай башка вид менен чыгып атат. Ошолордун баарын бул техникалары да өнүгүп атат да, ошол техникаларды үйрөнүш керек. Ошол техникаларды үйрөнсөң, андан кийин сен мындай сен керексиң да, негизичи. Ошол кезде сен ошолорду билсең, ошол кезде жакшы акча табасың, семьяңды багасың, үйүңдү карайсың, ошонун баарын кыласың. Суроталап Бишкекте деле көп азыр, Бишкекте эмес, Кыргызстанда негизи көп. Эми мен иштеп атам, мен билем да негизичи, мага көп кайрылуулар болот. Повар таап бер деп көп кайрылышат. Өзүң келип көрүп бер деп көп кайрылышат, менюсун коюп бер деп көп кайрылышат. Аябай суроо талап күчтүү. Эмнеси азыр мени кубандырат, бизде молодеждун арасында да аябай көп да, поварлыкка кызыккандарчы. Ар дайым алдыга жылыш керек, ордунда турбаш керек да. Анын жөнүндө мындай алып туруп, мен иштеп атам, анан кийин бүгүн ошол лагманды жазсам, 50 жыл өтөт, ошол эле лагман, ошол эле айлык болуп калат да. Алдыга жылыш керек да адам.